Адистин кеңеши YouTube каналыбыздын кезектеги коногу элдик дарыгер эмчи домчу Күлүпа Сагындык кызы. Күлүпа эжеке кош келипсиз. Рахмат айна. Сизди элдик дарыгер, эмчи домчу катары билебиз. Азыркы учурда сизге кандай маселе менен көп кайрылат? Эми азыр жаз келбеди. Жыл айланды, жаз келди. Мезгил ошту дегендей азыркы вактарда эми эски оорулардын баары козголуп, жазында ушундай болот экен дагы. Баягы илгери айтат эмеспи? Жазында шапам айтып койчу эле. Бүт адамдарга болгон нерсе энергия, мал, чөптөргө, эмелерге өсөт, ошолорго жан кирет. Анан ошолорда адамдын энергиясы азаят деп айтчу да кадимки. Ошо адамдын жанынын жарымын ошо жердеги өсүп келаткан өсүмдүктөр алат деп айтат. Эми албайт деле го. Баягы жер жаңырат, баягы үсүлгесил убак болот дегендей. Баягы мал арык болот. Анан элдер дагы ошо мезгил оошканда оорулар көп козголот да. Илгерки оорулар, эски оорулар, жаңы оорулар козголуп баштайт. Анан кийин жазында адамдын проблемалары да көп болот да. Бирөө жаңы жумуш баштап атканда, бирөө огород тигип атканда, бирөө малын дагы ушулардан абдан проблемалар көп болот. Анан кийин кээ бирлеринин түшүмү аз болуп калат. Ишыгылып ошо иштерин ийгиликтери болбой калган адамдар кайрылып калат да көбүнчө. Ошо. Ден соолукка байланыштуу. Ден соолукка байланыштуу өтө эле көп кайрылышат. Себеби дегенде жаскан эски оорулардын баары козголот окшойт. Ооруп калышат. Анан алар болсо ошо баарын эле баягы убакытка, мезгилге салыштыра беришпейт. Көбүнчө эле баягы бирөө көз түйдү дейт, бирөө дуба кылды дейт. Ушундай эле нерселер менен кайрылышат көбүнчө элечи. Кан ас болот бирөөнүн болсо, бирөөнүн иши жүрбөй баштайт, бирөөнүн эски оорусу козголот, анан кийин кайрылышат көбүнчө эле. Анан мен көзүп кетти, анан бирөөгө барсам дуба деп айтты, анан бирөө деп ушулар көп кайрылышат да. Анан өтө дуба болсо дагы анча-мынча күчтүү дубалар болсо деле болмоюнча анча-мынча дуба деп айта бербейм менчи. Себеби дегенде баягы дуба деген нерсеге жабышып алышат да, анан анда эмешпедир дуба күч алып калат да, ооруп күч алып кетет. Анан анча-мынча нерсе бир молдого барып, жакшылап дем салып алсаңар деп айтууга туура келет. Анан же болбосо келгиле, убактыңар болсо келгиле, дем салып берейин деп айтам. Өзүңүз дагы дем салып бересиз. Ооба, дем салып берем. Дем салып берсе, демдин да өзүнчө кудурети бар да айрайын. Бирөө эле бүгүн келип кетти да. Мен да өзүмө таң калып калдым. Өзгөндө диске дем салып туруп кеттим эле, өтө жакшы болуп калдым дейт да. Анан түндө уктабай чыктым эле, сүрөтүңүздү маңдайыма коюп алсам жакшы атадым десе. Бул ишеним болсо керек да. Чыккан жокмун, анан бирок өзүмдө таң калып калдым да. Сүрөттү коюп эле кантип уктап калды экен деп таң калып калдым. Анан ишеним болсо керек да көбүнчө. Ошо. Сиз айтып калдыңыз, мага ар кандай маселе менен келишет деп. Анан баарын эле тамырын кармап, же баягы көзүнөн окуйсузбу, маселелерин, көйгөйлөрүн кантип билесиз? Эми мисалы үчүн бирөөдүн турмушка чыкты, 2-3 жыл болуп калды, турмушка чыкты, боюна болбой атат да. Анан мен айтам, аларды отургуп бир сыйра текшерип келгилечи, айланайын дейм да. Өзүң эле текшерип бербей, күйөөңдү текшер, өзүңдү текшер, процент деген болот экен, ошолорду карап текшерип көргүлө деп айтам да. Анан баардыгы толук болсо, күйөөңгү, өзүңгү нормалдуу болсо, анан боюң албай алса келгиле деп айтам да. Дем салайын. Анан кийин азыркылар мазарга барба дейт. Анан бирок келгесе таластыктарды көбүнчө манастын күмбөзүнө туура келет, көйлүктөр, манжылатага барууга туура келет. Ушундай барганда Кудайдын кудурети күч да. Ошондо боюну оолуп төрөп калгандарды көрдүм да менчи. Анан кийин бул ишенимденби, анан Кудайдын кудурети бар экенине мен өзүм толук ишенем. Анан бирөөдү эле ишендире албайм да. Ошо ишенгенде Кудай Тааланын кудуретине бир эм жүрүп кетеби деп ойлоп калам да. Тамырын кармайм дебедиңизби? Тамырын кармаганда канчалык так айта аласыз? Эми мен тамыр кармаганда ошол адам тууралуу айта баштайм да. Анан буну бирөөгө түшүндүрүп да айта албайм да. Ооруган жерлерин айтам. Эмне күтүп атат, эмне болуп атат, ошолорду айтам мен тамыр кармаганда. Ошол адам тууралуу билем да. Ошол мурда айтып кеткендейби, же ошол тууралуу билем да, эмнегедир. Мен ушуну баягы иштеп атканда журналисттерди абдан көп суроо берет ушу жөнүндөчү. Кантип билесиз деп. Кантип билгенин мен ошо билбейм да. Мен ошол тууралуу билем да.
тамырын давлениясының көтеріліп тұрғанын, түшіп тұрғанын, қайры ұрып атқанын, қан астығын, же болбосо давлениясы жогору экенин, жаман ойлор бар экенин, кирине бар экенин, койчушууда эмне бар экенин мен билем да. Анан кийин ошону мен түшүндүрүп деле айта албайм. Сиз айтып калдыңыз, мага бирөө келип ден салдырып кеткенден кийин жеңилдеп калдым деди депчи. Анан чын эле адамдар бир жолу келип кеткенден кийин эмнелерди күтсө болот, чын эле жакшырып кетет. Ушундай учурлар болот. Ошо мага кичинекей балдар менен эле көп кайрылат да. Аны караганда эле назарлаган билинет да. Баягы эмгектер ылдый түшүп калат, көздөрү нары китирип калат. Анан дем салып, эмдеп томдоп койгондон кийин бул жакшы болуп калат да. Түндө тамак аппетити жакшы болуп калды деп өздөрү айткан да мен ишенем да. Мына кече 2 күн болду, кичинекей балдарын алып келди. Абдан көзү китирейип, ооруп калган экен. Дем салып, эмдеп томдоп бердим. Жакшы болуп калат да. Аппетити жакшы болуп калды деп өздөрү айтат. Көздөрүн китирегени кетип калат, көзүнүн эмгеги түшүп калат. Анан болсо доктурларга кайтарганда буларды давлениясы түшүп туру деп көбүнчө капельницага жаткызып коюшат да. Анан кийин урда көп барып жүрдүм мен 3-чү больницаларга. Кээ бирлери билет назарлаганын, бир апаларга бир эмдеп томдоп койсоңор деп айтышат да. Врачтардын өздөрү деле келген күндөрү болду. Анан эмдеп томдоп койсоң жакшы болуп калат да. Анан өзүң да түшүнбөйсүң, бул каяктан жакшы болуп калат, эмне жакшы болуп калат, омайындары бар экен да, бизге көрүнбөгөн. Анан эми буну айтсам, бирөөлөр ишенет, бирөө ишенбейт. Силер дейт, пенделер деп айтат да магачы. Жалган жашоого убактысынча эле келдиңер дейт. Жер талашып, көр талашып дегендей талашпаган нерсеңер жок. Келдиңер, кетесиңер дейт да. Бул болгон нерсе да. Анан кийин омайындары алар түбөлүктүүбү, алар өлбөйбү? Ошол бизге жардам берет экен да. Деп ойлодум да, омай энелерди көрдүм да, мен түшүмдө көрсөм да. Сен аркылуу дейт, биз өзүбүз эмдеп томдойбуз дейт. Сага 21 түрлүү колуңа касиет бердик, эми ушуну пайдалана ал деген да. Пайдаланганда мен деле билген жокмун, эмне жакшы болуп каларын азыр күндөрдө кезде билбей калам. Анан эмдеп томдоп койсом жакшы болуп калат. Айылга барсам көбүнчө бир жерде деле неберем жанында ошо жүрсө айтат го. Апа, сиз айылда эле жүргөндөйсүз дейт. Элдин баары менен учурашып жүрт дейт. Канча жылдан бери адам карасаң, бирөө болсо бирөө тааныйт да, мен тааныбай калам алардычы. Автобуста кетип барасаң деле ошол. Сизге барып жүрдүм эле го, жакшы болуп калдым деп айтса ыраазы болуп калам мен ошолоргочу. Өтө эле ыраазы болуп калам. Баламды алып барып жүрбөдүм беле деп айтат. Сиз мындай деп айткансыз, ошо келбедиби деп айтат. Эртең эле кече эле бирөө звонить этип атат. Баягы жазында мен эме сизге баргам дейт. Айнанай силер көпсүңөр, силер мен бирөө элемин, силер эсимде калбайсыңар деп айтам да. Ошонусун айткансыз, сиз турмушка чыгат деп айтыңыз эле го. Жолун ачып бербедиңиз беле деп айтып атат. Турмушка чыктым. Жакшы жашоом жакшы болуп атат, бирок боюма көтөрө албай атам деп айтты да. Келип кетчи анан көрөйүн дедим. Ошондой эле күндөр өтүп атат балам. Кичинекей балдарды көп алып келет деп калдыңыз. Балдарда кандай маселе бар экен, эмнеси болуп экен? Кичинекей балдарда өтө маселелери көп да. Мисалы үчүн назарлап калат. Ал бир бардык эле адамдардын көзүнө назар бар эмес, кээ бир адамдарда назар бар да. Баланы жакшы көрүп койсо болду, кирине кирип калат. Анан рахит деген, витамин жетишпейт деген оорулар бар. Алар болсо өзүнчө эмдеп томдоп коем. Мен деле устатым айтты да, кичинекей балдарга ити болгондо мындай кылып эмдейсиң десе, мен даже корктум да, эмдеген жокмун. Өзүмдүн неберемди, анда неберем кичинекей болуп жасыр күйгө чыгып кетишти. Ошону эмдеп баштадым да. Ошону устатымдын айтканындай кылып, неберем кичинекей болуп арык төрөлдү. Эмдеп томдоп койсом болтойгон жакшынакай бала болуп кыз болуп калды. Анан кийин ошондон кийин анан көптөрдү карай баштадым да. Айылда көп балар бойго жетип калган, кичинекейинде сизге алып барып жүрчү эле го деп айтат. Барганда бир арык баланы алып келиптир да. Казакстандын бөндөрү өтүп, айылдан эле экен айткандай. Алып келип анан эмдеп томдоп берсем, Казакстанда бир кемпир келип отырган. Биздин айылда ушинтип бирөөдү ушинтип эмдеп томдогондон кийин барып чарчап калганда сот коерди деди да. Эсим чыгып кетип атпайбы? Ал убакта телефондор деле жок. Үйүнү издеп таап, доктурга алып баргыла десем, жок, Кудайдын буйруганын көрөбүз да деп. Кийин жакшы болуп кетти ошол бала. Алып келип, азыр анан эмдеп томдоп болтойгон жакшынакай бала болду. Анан ошондон ишенип эмдеп томдой баштадым мен. Итилерди эмдейм, көп эле балдарды карадым. Чоң кишилерди деле карап жүрүп атам.
дем салып койсоң кадимкидей эле серип калдык, жакшы болуп калдык деп айтышат да. Ошо. Адамдар чарчап, алсырап, эчтеке көңүлү чаппай, мындай өзүн начар сезип аткан учурда дароо эле эмчи домчуга барыш керекпи же доктурга барыш керекпи? Эми эмчи домчуга бара турган да жай бар, барбай турган оорулар да бар да. Мисалы үчүн каның аз болду, ооруп атасың. Мисалы үчүн боор оору байкалбай ооруйт эмеспи? Кээ бирлер боор ооруйт. Анан карасаң алакандары саргайып кетет, көздөрү саргайып кетет, тилдери агарып кетет. Анан доктурга барып бир жакшылап анализ тапшырып келгилечи айланайындар дейм да. Үй бакчылар деле жакшы кыла албай турган оорулар бар да дейм да. Мисалы үчүн доктурдан жакшы боло турган нерсе өтө көп. Сокур ичип болдуң, мисалы аны кыргызчылыктан эч нерсе кыла албайт. Операция кылып ташташ керек. Дагы ушундай операциясыз айыкпай турган оорулар көп да. Доктур көрсөтө турган. Мен ошолорду тамырга көрөм да, анан айтам да доктурга кайрылгыла. Жакшылап бир үзүдөн өткүлө. Үй бакчыда эле жүрө бербегиле дейм да айтам да. Анан үйгө бакчага турган нерселер да көп, өтө көп да. Анан доктурга кайрыла турган нерселер да өтө көп. Доктурлар болбосо жанагы илгерки убактарда мисалы үчүн сокур ичип эле көп адамдар өтүп кеткен да. Эмчи домчулар эч нерсе кыла албайт. Кесиш керек, сокур ичини алып ташташ керек. Болгон нерседен өтүп кетишкен илгеркилер. Анан ошо бычак тие турган, доктурдан эмчишип турган нерселер өтө көп да. Анан кыргызчылыктан эмчишип турган өтө көзгө көрүнбөгөн оорулар көп. Уну анализге барса доктурга деле таппайт унучу. Нерв деп коет да. Нервиң ооруп атат деп коет да. Психологический оору бар экен деп коет да. Андайлар көп. Андайларга жардам бересизби? Андайларга дем салып, көчүртмө кылып дегендей ушундай кыргызчанын ырымдары менен жакшы көп адамдарга эмдом кылдым да. Мисалы үчүн өткөндө Таласка барып келдим мен айылга. Ошондо сизге келип жүргөн деп келиним айтат, ошонун апасы кайтыш болгон, барып келбейлиби? Тигиниси кайтыш болгон, барып келбейлиби? Кичинекейди сизге алып келип жүрчү эле го деп ошентет. Барып келүүгө туура келет ошолордун. Анан кийин сиз окуп жүрүп бирөөнүн талмасы бар болчу да, кичинекейди эле алып келчи. Анда бери дала жүрөт, ошо бала үйлөнүп калды, эми келини төрөй атат деп айтты да, барган үйүбүздөчү. Сиз кызга барып жүрбөдүк беле? Кечик үйлөндү. Анан эми келинчеги 2 жыл болуп калды, төрөй жүрөт. Дейт, анда алып келгиле, көрөйүк дедим да, көрөйүк. Апасы жүзүшкө чыгып кайтыш болуптур. Барып келдик. Кандай учурда адамдарга жардам берүү кыйынчылык жаратат? Эми кээ бир убакта болот балам. Эч нерсе жардам бербей калгандай болот да, психологический стресске кабылат бирөөлөрчү, мисалы үчүн. Бир банкрот болот, же болбосо бир жакын адамынан айрылат, же болбосо турмушка чыгып, же болбосо үйлөнүп, аялы кетип калат, же болбосо келинчеги кетип калат, ошол убакта стресс абалга калышат да. Андан башка адам жок баштан эле өтө жаман болот. Анан ошол убакта келип дем салып, айтып, деп, андан башка да жашоо бар деп. Бир болгон окуяны айтып берейин балам. Илгери биз анда да шаарга жаңы келгенбиз. Бир бала келип жүрөт, келинчеги менен өтө жакшы жашайт да, өтө жакшы жашайт. Бир балалы болду. Анан экинчи кызды болгондо тим эле үстүнө түшө калып жакшы көрөт. Экөө жакшы жашайт. Анан бир күндөр болгондо эле аялы бир сакалчаны бирөөдө таап алып эле баланы таштап турмушка чыгып кетти да ошогочу. Ошондо ошол бала өтө жаман акыбалда калды да. Тиштер май ичип, көчөдө мушташып, тиштеринин баары ушундай жаман акыбалда калды да. Анан келип калат мага. Анда мен курортодо беш иштейт элем. Аны айтып, буну айтып, дем салып, ошентем да. Айланайын, мындан башка жашоо бар. Бир эле аялга күнүң калган жок да. Балаң болсо сени таап алат бир күнү. Анысы эле бир балаң апаңды экен го. Кызың чоңойсо таап алат деп ушундай немеде жардам бересиң да, айтып, деп, дем салып, ушинтип жардам бересиң. Ошол бала кийин карасам бир жакшы бала болду десең. Оңолуп, аракты коюп, тим эле бир жерге жакшынакай болуп иштеп калды. Анан андай башка да жашоо бар бекен балам дедим да. Бир немеге да ыйлап да, немени жоготуп койдуң эле, башка да жашоо бар экен да. Ошол убакта ошондой акыбалда калдым эле деп айтты да. Ичип кеткен жаман турбайбы деп. Кийин анан бирөө үйлөндү, азыр бала чакал болуп калгандыр. Ушундай болот экен да. Ошол убакта стресстүү убактарда көп нерсеге кээ сөз менен жардам бересиң, кеп менен жардам бересиң, дем салып жардам бересиң. Ошо көп жардам тиет көп адамдаргачы. Ошондой.
кирнелеп, назарлап, коркуп, чочуп калгандардан тышкары дагы эмнелерге жардам бересиз? Мисалы сөлдү окуп бере аласызбы? Мисалы үчүн көп эле адамдарга жардам бердим балам. Мисалы үчүн сөөл басып кетет бирөөлөрдүчү. Сөөлдү окуп, аны байлап илгеркидей кылып. Анан түшүп калат да, жок болуп эле, өзүнчө жок болуп калат. Анан өзүңө таң каласың. Ана бир врач ошондо айтты да, кызынын бетине ушундай сөөл басып кетиптир. Ал болсо врач экен өзү, бүт баарын күйгүзүптүр да. Күйгүзүп жок кылыптыр баарын. Жок кылган экен, бетинин баарын да так калыптыр да. Баарын да калыптыр. Кайта чочуп кеткенби, кайра андан да көбөйүп чыгып кеттир. Анан окуп, эме кылып койсом жакшы болуп калды да. Анан ошол врач атайын келип сурап атпайбы? Апа, эмне секретиңиз эмнеде? Бетиңи эч нерсе кылбай жок болуп калды кызыңкы депчи. Мен айтам, секрет деле жок, мен деле билбейм. Окусам жок болуп калды. Сен күйгөн жерде так калат да дедим да. Анан дене чочуду, кайра жайнап чыгып кетти. Анан кийин аларга жардам берип атам, назарлагандарга жардам берип атам дегендей. Анан кийин кээсе өзүң билбей каласың, көп жакшы болгон нерселер көп да балам. Эсинде калганан көтөрө албай жүрөт. Бирөөлөр алар болсо мазарга барып, окуп, дем салып, ошондой нерселер бар да. Анан кийин кээ бирөөлөрдү айтам мен, бала тирегенде эле бала деп эле сурай бербегиле. Акыл эси менен, ден соолугу менен, кайрымдуу, мээримдүү кылып Кудай бала бер деп тилегиле дейм да, тилегиңерди берет анан. Тем эле соксойгон жаныбар эле эркек бала берсең деп тилей берет экендер өзү айтышып атпайбы? Анан чымдай жаныбар эле бир арык бала төрөйдү деп. Антип сураганда баарын телегейин теги сурагыла дейм да. Алла Таалам бар. Бар Алла Тааланын бардыгы бул. Мен өзүм толук ишенем да, Алла Тааланын, Кудай Тааланын бар экенине ишенем да. Чындап сураса берет деп айтам да. Чындап сурасаңар берет. Анан сурап эле асманды карап отура бербей, иштегиле. Иштесең ким иштесе ал иштейт деп баарын айтылган, илгери убакта эле айтылган. Анан кийин сурап эле, кыбланы карап эле кечке күнү түнү намаз окусаң асман эч нерсе түшпөйт. Иштесең, намаз окусаң берекеси болот да. Мисалы үчүн мен ушу бир топ жыл болду эл караганыма. Ошондо намаз окуса, ошо адамдын кылган ишинде береке болот экен да. Анан кийин намаз окубай эле арак барак ичип алып эле ошо ишти аткара берсе, кайта чыгашасы көп болот экен. Мен көп ушинтип айтам да. Агырып тиксеңер да ичпей, жакшынакай болуп, айланайын Кудай деп барып, суранып, жакшынакай болуп тиккиле. Мал баксаңар да ошо сарайыңарды жакшынакай күтүп, таза кармап, ошо убагында суун берип, убагында жем берип, Кудайдан сурап күткүлө деп айтам да. Машинанын ичинде отурсаңар деле Кудай деп, Кураныңарды окуп алып, келиңерди келтирип алып, таза күткүлө деп айтам. Өмүрдү да ушундай да, өзүңдү жакшынакай кылып алып жүрсөң жакшы да. Анан кийин ошондо Кудай Таала берет деп айтам да. Отурган кабинетиңерди жакшынакай кылып, жаман нерсени жасабагыла. Жаман нерсе болсо кайра бир жагына чыгып кетет. Дегиле деп айтам да. Анан бирөөгө да эч убакта жамандык ойлобогула. Азыр жамандык кылмак түгүл, жамандык ойлобогула деп дайым айтам да балам. Дайым айтам. Ошентип айтам. Анан кийин бирөөгө оорugашсаң өзүңө зындан деп айтылат да. Илгери айтылган сөз да булчу. Илгери айтылган сөз ошон үчүн бирөөгө ана кээ бирлер дуа жасап, ана бир нерсени байлап, ана жайлап, анан мазарга көмүп ушинтип жүрүшөт экен. Алла Таала баарын көрүп турат да бала. Алың келсе, колуң келсе жаман нерсе жасаба да. Анан жаман нерсени Кудай Таала баарын көрүп турат деп айтам да. Даже ойлобо деп айтам да. Ойлосоң да Кудай Таала баарын көрүп турат деп айтам да. Ошого жаман болсун деп эч жакта ойлобош керек. Ага жакшы болсо сага да жакшы да. Кошунаң жакшы жашаса, сага көз артпайт. Иштеп аткан жумушуңда мисалы соода кылышып атат. Айкы көңүл бөлбөгүлө деп айтам да. Соодасы жүрбөгөндөр да көп келет мага. Өтө көп келишет да. Аны окуп, тазалап коесуң. Анан илгерки ырым-жырым айтып, бир нерселерди алып кел дейт да. Магнит алып келчи, тигини алып келчи, буну алып келчи, арчаны алып келчи дейт. Арча деген ушу көп жаман нерселерди кылат турган нерсе экен да. Илгеркиден колдонгон нерсе да. Ошондо окуп коем, ошо соодалары жакшы болуп калат, Кудайга шүгүр. Анан айтам да, жаныңдагы ушунку жаман болсо экен деп ойлоо, аныкы болсо сага көңүл бөлбөйт, өзүнүн иши өзүндө деп айтам да. Анан эч убакта кошунаң менен урушпагай жашагыла деп айтам да. Кошуна менен келин, кайненелерине да айтам мен, келиндерге кат айтпагыла, ошол жерден барып кайра чай ичесиңер дейм да. Урушуп жаман жакшы айтып алсаңар, ушул кайта кантип барасыңар деп айтам да. Өзүм келинге да сүйлөбөйм, эч кимсе сүйлөбөйм, урушпайм деле эч ким менен. Ошондой балам, ошондой жашаган өзү жакшы болсо керек.
жакшы деп ойлойм да мен ошону. Көзгө көрүнбөгөн мындай белгисиз оорулар да болот деп атпайсызбы? Алар кайдан келет, андан кантип сактаныш керек? Эми көзгө көрүнбөгөн оорулар бар да, мисалы үчүн бирөөлөр келет, баскыргы бар да. Албарстылар бар да. Басып калат келип туруп. Уктап жаткан адам басып калат. Ойгоно албайт. Көзгө көрүнгөн нерсе да бул көзгө көрүнгөн нерсе. Бул албарстысы кегисти ата тегинде болот да. Ошодон алар өтүп кеткенде кайра урпагын кууруп дагы бирөөнө жабышып алат да. Албарстыдын зыяндуулугу да болот, пайдасы жок булардын кыскасы. Бул нерсе да, албарсы деген нерсе, илешкер деген нерселер бар да, көзгө көрүнбөгөн нерсе. Албарсы деген ошо бул бирөөнүн ордуна жатып калганда, ошо төшөгүн жамылып алганда, больницага жатканда, ошонун ордуна жатып калсаң жугуп калат, ээрчип алат да буларчы. Көзгө көрүнгөн нерсе жатканда келип басып калат, тумшуктурат. Алар сүйлөйт кегесте. Көзгө көрүнүп келип басат, көрүнбөй келип басат, тумшуктуруп басат, бул балекет нерсе да. Анан кийин мен ошо албарсыларды көп окуп жүрдүм. Ошолор мага зыян кылат да кегесте. Ошо албарсылар окуганда кегесе менде басып калат кегесте, ошолор келет да. Анан ошолорду жеңсең, жеңгенде аларды ауыртып же оонтуп неме кыласың, ошондо ошолор жок болуп калат да, ошолорду баспай калат. Анан илешкер болот кээ бирлөрүнүн. Илешкер болсо кээ бирлөр мындай да, 2 кабат боюнда болот, түшө берет. Биринчи түшүп калат, экинчиси түшүп калат. Анан доктурлар болсо аны айтат, немеси жетишпейт деп айтат да. Витамин жетишпейт деп айтабы, биресе ушундай диагноз коет да. Бул илешкер да, бала пайда болот экен. Анан кийин түшүп калат. Кайта экинчиси болсо дагы түшүп калат. Анан буларды мен көп алып жүрдүм. Аларды окуп, илгери зикир деп койчу элек, зикирге жарга таластыктар ушундай жар салып да. Жарга салып, ошо 1 жар 9 күн дем салганга бар. Зикир жар деп койчу элек, ошо 1 жар 9 күн дем салганга бар да. Ошондо жаман нерсесин баарын айдап чыгат да. Баягы илешкерлер качат ошодончу. Андан башка дагы кандай ыкмасы бар? Не деп? Илешкирди жоготуунун дагы кандай ыкмасы бар? Илешкерди ошо дем салыш керек. Анын үчүн күчтүүрөөк дем менен салыш керек да. Илешкер. Анан кийин мазарга барыш керек. Ошо мазардан адашып калат. Анан зикирге салса өтө жакшы болот. Анан чоң молдолор бар. Алар байлап окушат да. Алар илимдин, молдонун өзүнүн немелери бар да. Илим менен байлап окушат да ошолор. Ошолордон алышат. Алар илим билгендер да. Биз баягы билбейбиз. Биз колдоочуларын окуйбуз да. Илешкерлер бар. Көзгө көрүнбөгөн нерселер бар. Колдоочулар да бар. Колдоочулар мисалы үчүн адамдын параллельныйде жашоо бар да балам. Мисалы үчүн биякта урпактар арак ичпей, намаз окуп, ошо өткөн ата арбактарга Куран окуп турса жакшы болот экен. Ошолордун балдарынын иштери да жакшы болот да. Кылган ишинден жакшы жагы көп болот да. Анан арак ичип, анан сөгүн сагынып, Куран дегенди билбей, намаз дегенди билбей окуп жүргөн адамдардын балдарынын иштери жүрбөй баштайт да. Не иш баштаса да ошо балдарына тоскоолдук кылат да. Себеби тияктан колдобой коет да. Анан мен айтып атканым ушул, анан бирөөгө жагат, бирөөгө жакпашы мүмкүн. Бирок мен көргөнүн айтып атам да. Мына мен деле жаш эмесмин, талай жылдан бери кызыкчылык кылып жүрүп атам. Ошолорду мен көргөнүн айтып атам да балам. Илешкер болуп, боюнан түшүп калгандарды көрүп атам. Анан окуп, жакшы окуп, мазага түнөтүп окуп жүрсөң, кайра ошол эле төрөп калганын көрүп атам. Кайра сүйүнчө жиберет. Кайра ушуларды өтө көп көрдүм да. Төрөдү деп сүйүнчө жаман сүйүнөсүң да. Анан кийин каттай баштайт, сизге келип жүрүп төрөдүм эле го деп. Ошондой. Аны Кудай берди дейм да, Кудай билет. Кудай берди дейм да. Менде турган эч нерсе жок дейм, бирок сиздин жардамыңыз беренди айса сүйүнүп калам. Ошо. Да, кандай учурлар болгон? Өзүңүзгө адамга дем салам деп, өзүңүзгө зыян келтире алган учурлар болду беле? Андай учурлар көп болот да. Мисалы үчүн мен көп болуп калды. Бир кыз каты ооруп атат да, каты ооруп атат. Анан барып көрүп коеюн деп бардым да. Көрүп коеюн деп барсам өтө каты ооруп атыптыр. Анан камчы тесиме эч нерсе албай эле барып калдым да. Барып калып анан дем салып койсом, ошол жерден турган жериме кыйналдым го. Ошол жерден көрүнбөгөн нерсе эки жагымдан кысып тилимди жулуп кете жаздады да. Бул кантип түшүндүрүп айтарын билбейм. Ошол жерден кыйналдым да. Айланайын деп ойлонон кийин эме кылдым. Арчап келчи деп арчасын болу келин да арчаны кармата коюптур. Мен коркуп кетип арчаны бүтүн боюнча баарын күйгүзүп алыптын. Анан кийин ошондой жаман кыйналдым да.
Аллахты устатым бар эле эртесинде коргуп устатымга барсам айтты го. Жаңалыгыш менен жанын алышып атканда сен алып калмак белең деди го. Сен эмнеге дем саласың ага депчи. Камчы тесмеси жок, тем более тесмеси жок. Барып алып карап калдың, Кудай сактады деди го. Ошо бар ошо сөтүп кетти. Жаңалык менен жанын алышып атканда сен алып калмак белең деди да. Ошондо өтө зыян кылганын көрдүм, көрүнбөйт, бирок өлүп кала жаздадым да. Ал жагы. Ошондо баягы аябай катуу ооруп жаткандарга мындай дем салса кандай пайда болот? Неалып? Катуу ооруп жаткандарга дем салса пайда болобу же болбойбу ошондо? Бойдо деле болбойт. Анан алар молдолор дем салат аларгачы. Күчтүү молдолор баягы өзүнүн аяттары бар, сүрөлөрү бар, ошолорун дем салат. Анан чындап кетип кала турган болсо эч ким деле айласы тийбейт, жок да. Чындап ажал келсе бул нерсеге эч ким айла жок, чындап ажал келип калса. Ошол. Анда жыйынтыктайлы. Рахмат, чакырганыңарга чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун, өзүңөргө ден соолук болсун. Жаз жаңы башталды. Элге Кудай ынтымактуу берсин, ден соолук берсин, кылган иштерине береке болсун. Кудай жакшылыктын жылы болсун. Жер коскол болсун, эл коскол болсун, элге тынчтык берсин. Чоңдорубузга Кудай насип берсин. Бирок ар ким өз аракети менен жашайт го баары бир. Казанын эч ким салып бербейт, ошон үчүн өз аракетин өзү кылыш керек. Силерге де ийгилик, ишиңерге. Эйлайын анайын.